Көк жерде унаа сүзүп тебелеп кеткен бөбөк боюнча маалымат берилди. Көк жер Кичи районунда Honda Fit унаасы кичинекей кызды сүзүп тебелеп кеткени тартылган видео тараган. Кырсык боюнча Бишкек ШИИБтен маалымат беришти. Маалыматка караганда 27 октябрда 7 апрель менен Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги соода дүкөндөрдүн биринин алдында бөбөктү унаа тебелеп кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Honda Fit унаасынын 2000-жылы туулган айдоочусу 2022-жылы туулган Аны көрбөй калып тепсеп кеткен. Учурда унаа айып короого киргизилген. Бөбөккө карата соттук медициналык экспертиза дайындалды. Бөбөктүн ата-энеси амбулатордук жардам алууга кайрылган. Териштирүү уланып жатат. Маалымат булагай Сереп Медиа. Президент Садыр Жапаров 5 кишини генерал намынан ажыратты. Президент Садыр Жапаровдун 10 октябрдагы жарлыгы менен 5 киши генерал намынан ажыратылды. Маалыматты президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов тастыктады. Ички иштер министринин мурдагы орун басарлары Алмазбек Орозалиевди, Мурлан Каниметовду, Ош облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысы Малик Нурдиновду милициянын генерал-майору намынан ажыратты. Ошондой эле УКМК төрагасынын мурдагы биринчи орун басары Талантбек Салиев менен УКМКнын 9-кызматынын экс жетекчиси Санжарбек Эркинбаевдин генерал-майор аскердик намынан алынды. Маалымат булагай Сереп Медиа. Баткенде 32 жаштагы аял башынан оор жаракат алып реанимацияга түштү. Күйөөсү шектелип кармалды. Баткенде 32 жаштагы аял башынан оор жаракат алып реанимацияга түштү. Бул тууралуу Клубко облустук милициядан билдиришкен. Маалыматка караганда шектүү камакка алынып, ден соолукка оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголду. Учурда жабыркаган аял Баткен облустук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө. Абалы оор деп бааланууда. Маалымат булагай аралаш маалыматтар. Жогорку кеңеш мини каникулга чыгат. Бул тууралуу бүгүнкү парламенттик комитеттин жыйынында белгилүү болду. Данияр Төлөновдун айтымында депутаттар аймактарды кыдырып шайлоочулар менен жолугат. Бүгүн алардын акыркы жыйыны болуп, эл өкүлдөрү 11 ноябрда парламентке кайтып келери айтылды. 4 ноябрдан 10 ноябрга чейин каникул боюнча чечим 30 же 31 октябрдагы планердик жыйынында кабыл алынышы мүмкүн.